Ибн Мас'уд радыйаллаху анху көрдіңіздер пайғамбарыбыздың ең сүйкімді инсаны болған. Пайғамбарыбызға ушундай жақын адам болған. Сахабалардың арасында да айырмаланып тұрады эле. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Аллах субхана ва таала Жибраил периштеге оқып бергендей, Жибраил периште мага оқып бергендей, мен силерге оқып бергендей Құранды оқуңар келеби? Оқуңуз келет я Расулаллах дегенде Ибн Мас'удту оқытып туруп оқура деген. Ошондой улуу зат болгон. Ушу сахабалардын сүрөттөшүндө Ибн Мас'уд радыйаллаху анху дайыма ибадатта, дайыма Құранда, дайыма илимде, дайыма адамдардың кызматында болгон үчүн ушундай арык адам болгон экен. Бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менен ушундай сахабалар курма дарагынын жанында отуруп, пайгамбарыбыз ушу курмадан бир жесек дегенде ишарат кылганда, дароо Ибн Мас'уд радыйаллаху анху курма дарагында ушинтип чыгып баратат эле дейт. Ошенткенде багалеги, бутундагы багалеги түрөлүп калып, шыйрактарынын ичкелиги ушунда адамдар бир ушинтип туруп кармала тургандай ичкелигин көрүп, ошол жерде сахабалар кичине күлүп калышканда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мына Ибн Мас'удтун ушу шыйрагы кыяматта таразага коюлганда бу Ухуд тоосунан оор болот деген. Алла таалага кызмат кылган, Алла таалага итаат кылган, Алланын кызматын кылып дайыма астыда дин кызматында жүргөндөрдү Алла пайгамбарыбыз ушундай деп сыпаттаган.